Өткөндө видеолордон сиздин ата-энең тирүү болсо бейиштин эки эшиги ачык болот деген маанидеги сөзүңүздү угуп, болгон жумуштарды токтотуп, ата-энемдин кызматын кылып эле жүрө берсем деп ойлоп калдым. Ана пенсиясын жеп элеби, кандай болот? Сизге Кудайым ыраазы болсун. Ушундай насааттарыңызга Кудайым шүгүр, атам апам тирүү болгон ажырашып бөлөк-бөлөк жашашат. Мүмкүнчүлүк болсо жамаат менен дуа кылып коелучу ата-энеме дейт. Дуа кылабыз. Кудайым ата-энелерибизди тозоготунан сактап бейишти кылсын, аларга бекем ыйман, бекем денсаулык берсин. Амин, амин, амин. Бир тууган абысындардын бири-бирине болгон мамилеси кандай болуш керек? Кыскасы көрө албастык мамиле жасайт дейт. Эй, мен силерге келип, атыңызды бир айтып коюңузчу. Молдалы авамын байбичелерин тартып кеттим азыр. Өкө эжесиңди дей. Күндөштөр. Бирок ынтымак. Сүрөткө түшүп алса, кичинеси чоңунун жолугун оңдоп атат. Чоң өзү барып кичинесин алып берген. Ушулардан көрүп бүт Кыргызстан үйрөнсүн деп, ошону тартып сүйлөтүп кетип атам. Анан абысындар аңдышкан жөө болгон таптакыр туура эмес. Кыяматта жооп берет. Эми сен абысының жинди болсун да жинди болуш шарт эмес. Сен жакшы болуп кое бер, ал жинди бойдон бир эле жинди болот да. Эки жинди болуш кимге кереги бар? Чынбы? Кандай экөөңүн күйөөң экөөнүн күйөөсү бирөө экен, молдалаба. Мына ун чыкпай эле жүрүшө жакшынакай болуп. Силер эки башка калкы, үйүң табагың башка. Бир жакшынакай, мен ыраазы болдум. Бул эстүүлүк, акылдуулук. Бул нуска бар экендигинен, нарык бар экендигинен кабар берет. Эссер убагында 80 жыл үйлөнгөн экен. Өзү Кудайга түшүп барып келип берди мынакей. Бешенеси бар экен. Авамын. Мен 12 жыл мурун үйлөнгөнмүн, бирок балалуу болбодук. Мен кийин биринчи аялымдын жообун бербестен үйүңө барып кел деп башка бирөөгө үйлөндүм. Андан бир кызды болдум, бирок экинчи аялым менен көп жашабай урушуп кеттик. Мен биринчи аялым менен жашап жатам, бирок экинчи аялымдын жообун бербегем. Бирок экөө менен жашайын десем, экөө тең болуп жатат. Мен кызымды сагынып кетким келет. Бирок биринчи аялымды таштап кетким келбейт. Кандай кылсам болот? Шарият жолунда кимиси менен калсам болот? Рахмат сизге, Аллах разы болсун дейт. Экөө менен тең кал. Экөө менен тең кал, эми разы болбойт, разы болбогон менен эмне кыласың? Жашоонун баардыгы ушундай дейт. Мунасаба келиш керек мунасага. Онда кызың бар, никең бар, мында бар. Эми кичине капа болот, анан өзүнө келип калат иншалла. Ажырашпа. Шариятыбызда үйлөнгөн соң 40 күн чилде сактап, шамдан кийин көчөгө чыкпоо деген барбы? Жок. Эми буну бирок карманыш керек да. Анткени үйлөнөт дагы катынды алып койгон үйгө, анан өзү көчөдө жүрө берет да бирөөлөрчү. Аякта эмне кылып жүр түшүнбөйсүн. Эрте менен келет. Өзү үйүндө иши бар. Анан көчөдө жүр. Ошон үчүн ушуларга айтыш керек, сен шамдан кийин чыкпа деп коюш керек да. Чыкпа деген түшүнбөйт. Катыны үйдө, анан көчөдө эмне депсе түшүнбөйсүн ошолорго. Анан ошого сен чыкпашың керек деп койсоң чыкпай отура берет да. Ошондо айтылган сөз. Абу Саид айтат, Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт, эки түрдүү сыпат момун адамда чогуу келбейт дейт. Эки сыпат бар, эки касиет бар, хаслат бар, экөө момунда чогуу келбейт, сараңдык жана кулук менен өзү жамандык дейт. Характер өлүп эле калган, кулук менен өзү, анан сараңдык. Экөө момунда чогуу келбейт дейт. Эгер экөө чогуу келип калсачы, келме айтып аткан болсо деле, башка айтып аткан болсо деле, бул толук момун деп күбөлүк бере албайбыз деген сөз. Кээ бир адамдар бар, мен билем, жакшы момун деп билем, характер абдан жаман. Бирок аралашып калгандан кийин билсең, абдан жоомарт экендигин, сараң эмес экендигин билесиң да. Кээ бир адамдар жоомарт, жакшы мусулман деп билесиң, бирок характерин жаман экенин билесиң. Ал ыктымалы бар дейт. Толук момун боло бериши мүмкүн. Бирок экөө чогуу келип калганда толук момун деп айтыш кыйын дейт. Кээде ушундай болуп калышы мүмкүн, бирок дайым ошондой болуп, ошол характер карманып жүрө берсе, мына ушул адам толук момун деп айткан өтө кыйын болуп калат. Демек, ар бир адам өзүн ошого салып көрүш керек. Кулук менен өзүң кандай? Кулук менен өзүң кандай экенин аялыңа сөзүң айтып бере сразу. Сен мындайсың деп. Анткени эң адилеттүү айткан, анан эң каттуу айткан өзүң аялың болот. Сен мындайсың дейт, сен ошондой болгон болосуң. Анын жарымын алып берсең туура чыгат. Ашырып айтат да кичинечи.
Bir batır aytat, kançalagan soguşta batırlарды saydım deydi. Çeçen aytat, kançalagan aytışlarda çeçendерди жеңдим deydi. Бирок атаны окуй, аялымы такыр айтып жеңе албадым deydi. Ошон үчүн ага чыдамдуулук менен мамиле кылыш керек. Кичики баланы ата апа деп үйрөткөн жакшыбы же папа мама деп боло берет? Эми ким экениңе жараша. Орус болсоң папа мама дейсиң, кыргыз болсоң ата апа дейсиң, ушу. Мен ошондо үйрөтүш керек эми. Каласаң англисче деп, фазе мазе деп. Бирок ыйманды туура үйрөт, болду. Кызга кайтып берейин. Салижан Жигитов, урматтуу бир туугандарым, өзгөндүк киши эле, бирок ал кыргыз элине таанымал. Салижан Жигитов, Дооронбек Садырбаев булар деген бир регионго бөлүнбөгөн кишилер. Анан ошол ош тарапка барса, бирөө үйүнө жыйып алып туруп шырдак кылып мындай кылып, мисалы үчүн Гогольдун чыгармалары, Айтматовдук, анан Шолоков, анан Молоков, анан бул жака Толстой, Молстойду анан карап таң калып туруп, охо, китептин баарын сатып алыпсың. Эми ушулардын баарын окуганга дагы бир мээ сатып алышың керек деп, жанысыңарындай китеп тура өргөн менен ал китеп адамга билим болуп бербейт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн балдарды атайын окуу жайга берсек, анан даватка чыгарсак кичине чоңойгондо жакшы болот. Анан жанагы ата деген жана ата сөрө каякта калган экен. Ошону айтыш керек, сенин милдетиң деп. Балдарга тарбия берүү атанын милдети негизинен. Ошон үчүн жанагыдай күкүк болуп кеткен аталарга айтыш керек, сен кыйын болуп дердеңдеп элдин астында жүргөнүң уят. Эгерде сенин балдарың сен тарбияң албай аткан болсо, анда сен акмакчылык кылып атасың сен. Апасы менен кетип калган, ажырашып кеткен. Апасы жаман болсо болгондур, бирок балдар деген сенин балдарың да. Ошон үчүн сен салган үйүңү жаман да, анткени өзүң салгансың. Аялыңы жаман да, өзүң тандап алгансың. Балаңы жаман да, балаң өзүң тарбия бергенсиң деген сөз болду. Ошон урматтуу бир туугандар, жанагы ажырашып кеткен болсо эле балдар сөзсүз түрдө, эмне урматтуу бир туугандар, эмне мындай бир кор болуп калбаш керек. Балдар сөзсүз түрдө алар ошол атанын тарбиясын көрүш керек. Айрыкча эркек балдарга атанын тарбиясы сөзсүз түрдө керек. Анткени кийинчерээк ошол атанын тарбиясы алынбай калган себептен өксүк болуп калса, ага кыяматта урматтуу бир тууганым сиз жооп бересиз. Ата энеге акча жөнөтсө аялы билишинин кажети барбы дейт. Аялдар бар жок залда? Барбы? Угуп атабалар. Geldi mi? Негизи шарият боюнча аялдын иштеп тапканына эр кожоюндук кыла албайт. Эркектин тапкан аял кожоюндук кыла албайт. Демек ошондой болсо эркек өзүнүкүн өзү билгенде жөнөтө берет, аял өзүнүкүн өзү билгенде жөнөтө берет. Бирок анте турган болсоң үй бүлө бузулуп кетет. Биздин шартта. Ошон үчүн ынтымакчылык жакшы. Анан бир нерсе, сен бир жерде тишиңин кирин соруп жүрүп тыйын топтойсуң, ай сен ата-энеңе жөнөтө бересиң, ата-энең аякта только гап аш тойго барат болду. Аш жейт жумадан кийин жоролор менен. Анан апаң болсо Апшыр атага барат, Арсланбакка барат, Ысыкөлгө барат маршрутка менен. Анан жаңы чыккан болот атлетика өнөктөн кийет. Анан сен 10 жыл иштеп барсаң, сен жөнөт акчага эчтеке жок. Ошол үй ошол бойдон турат. Эгер ата-эне күчү бар болгон болсо, сен ага жардам бербе азыр. Ал бир убак ушундай келет, Кудайым өмүрүн узун кылсын, таптакыр акча таба албай калып, сага муктаж болгондо, сен жашооң оңолуп калган учур болуш керек да. Сен азыр тапкан акчаңа сен мал кел ал, үй сал, башка кыл, турмушуң оңдо, бизнесиң оңдо. Атаң 65-жылкы. 2 катын алганга оолу кылып турат мисалы үчүн. Анан баламан пул келет дейт. Ага пул жөнөтпө азыр сен. Атаң азыр жаш. Атаң 80ге чыгып калтырап баса албай калганда, ошондо сен үйүңө, тамагыңа, кийимиңе муктаж болгондо, сен ошондо ошого жардам бере турган болушуң керек. Бизде трагедия ушунда турат. Баласын жөнөтөт, атасы 50-дө, баласы 20-да, 30га чыкканда төрөлгөн баласы бар. Баласы тапканын баарын аяка жөнөтүп, атасы мен балам деп жеп жүрө берет ушинтип. 20 жылда бала күчүн кетирип, нервин кетирип, ден соолугун кетирип барганда эчтекеси жок, атасынын үйүнө барат. Анан сен элдин балдары мындай, сен мындайсың дейт. Жок, элдин аталары мындай болчу. Элдин аталары баласынын тыйынын чогултуп, ошого мал алып карап берип, жер алып, үй салып, магазинин карап берип, ошол баласынын дүйнөсүн көбөйтүп, баласы жардам берет эле. Ошондо аталардын балдары, аталары карыганда балдарын карап атат. А сен эмне кылып атасың?
Машина аласың, башка кыласың, жаңа пальто аласың, жаңа мода кийинесиң, аш жейсиң, балаңын тыйынын кетиресиң, ысырап кыласың. Бала багат антип айтылынбайт. Бала багыш керек деп кыйнай берет. Бала багыш милдеттүү, ата-эне кыйналып калган учурда чейин өзүн өзү баксын. Ал карылыгы келет. Ошондо сенин курсагың ток болуп, өзүңү балаңа бага турган, ата-энең ооруса көрсөтө турган, өлсө сонун кылып көмө турган, шартка жете турган болушуң керек сен. Ошону эсиңен чыгар, урматтуу бир тууганым. Убакытың өтүп кетип атат. Ошон үчүн акча жөнөткөндө аял менен келишкен жакшы эле болот.